ден соолук, саламатта болуу. COVID-19 ар дүйшөмбү сайын саат 13:00-дө Жамааттык медиа студиясында Сак бол программасында Адис менен маектешебиз. Түз эфирде дарыгерге суроо берип, кеңеш алыңыз. Бизге Facebook, YouTube'дагы Жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы Жамааттык медиа радиолорунан угуңуз. Кутман күнүңүз менен көрөрман жана угарман, сиз түз эфирдеги Сак бол программасын көрүп баштадыңыз. Эфирде мен Айгерим Калатбекова алып баруудамын. Биз бүгүн күздүн келиши менен күч алган кулак, мурун, тамак оорулары туурасында сүйлөшөбүз. Ал үчүн студияга Улуттук госпиталдын кулак, мурун, тамак оорулары бөлүмүнүн дарыгери Айжан Батырованы чакырганбыз. Урматтуу көрөрман жана угарман, эгер сиз бизди социалдык медиа аркылуу көрүп жаткан болсоңуз, түз эфирдин алдына дарыгерге сурооңузду жазып калтырсаңыз болот. Эфирдин жүрүшүндө сиздин сурооңузга дагы кезек беребиз. Кутман күнүңүз менен студияга кош келдиңиз. Саламатсызбы? Биз айтып жаткан кулак, мурун, тамак оорулары өзгөчө күз айларында күч алары белгилүү. Эмне себептен бул айда алар пайда болуп баштайт? Ошо бир алгач ошого токтолсоңуз. Күз айында жана жаз айында анткени жанагы биринчиден күндүн суук болгонуна байланыштуу болушу мүмкүн. Экинчиден жанагы сезон болот го, аллергический сезон болот. Жазында, жаңы жаз келе атканда, анан ошол күз убагында. Ошондон осложнение болушу мүмкүн. Мисалы, биздин азыр мисалы күз убагында күндүн сразу мындай суук болуп кеткенине байланыштуу мүмкүн туура эмес кийинип атабыз. Мисалы эртең менен суук болсо түштө ысып ушундай болуп атпайбы? Анан ошого байланыштуу биринчиден мурундан суу агышы мүмкүн, же болбосо жанагы кичине суук тийип калса иммунитетибиз түшөт дагы, тамагыбыз ооруп баштайт. Анан бири-биринен ушинтип айланып эме болуп кетет, ооруга айланып кетиши мүмкүн. Вирусный дагы аябай күчөшөт, анткени иммунитет түшөт да суук болгондо. Ошого байланыштуу. Негизи эмнеге бул органдарды чогултуп жатканыбыздын себеби эмне оорулар дагы бири-бири менен байланыштуу болуп, мисалы кулак ооруп баштаса кайра мурун, тамактарда да кармашы мүмкүн. Анан буларды түшүндүрүп айтып берсеңиз, кандайча булар бири-бири менен байланышкан, анан кайсыл жактан козголуп башталып, оору мындай кандайча башталат? Анатомиялык жактан тыгыз байланышта. Анткени мисалы жаш балдарды алып көрөлү, үйдөгү эле жаш балдарды, мисалы мурдунан кичине суу агып калса эле 2-3 күндөн кийин, 2-3 күн өтпөй эле кулагы ооруп калышы мүмкүн, же тамагынан жөтөлүп башташат. Анткени 3 орган байланыштуу. Мурдуңуздан суу акса, тамак жака постоянно жанагы дайыма мурдундагы суюктук тамак жака кетип, анан тамакты раздражать этип баштайт. Анан ошол тамакты раздражать этип баштаганда тамакты жөтөл болушу мүмкүн, кургак болот тамак, ошентип оорушу мүмкүн. Анан экинчи кулак жактан болсо, мурун менен кулакты бириктире турган евстахиевая труба деген бар. Же болбосо башкача айтканда слуховая труба. Бул дагы тыгыз байланыштуу. Мисалы мурунду туура эмес чимкиргенде, же болбосо дайыма мурунда суу же болбосо кандайдыр бир суюктук агып турганда кулак жака ошол евстахиевая труба аркылуу өтүп кетиши мүмкүн. Булар көбүнчөсү жаш балдарда болот, анткени жаш балдардын трубасы чоңдордукуна караганда кичинерээк болот дагы. Анан жоонураак болот да, чоңдордуку узунураак, анан ичкерээк болот. Ошондуктан жана чоңдорго вирус мындай бактерия или кандайдыр бир ошол мурундун ичинде эмне болсо, кулак жака барышы кичине эмерээк болуп калат. Тосуп кала турган органдар болуп калат да, анткени анатомиялык эмесине байланыштуу. Жаш балдарда болсо, алардыгы ошол жана широкий болгондугу үчүн аларга бат эле өтүп кетет дагы, отит болуп калышы мүмкүн. Кулакка осложнение мурундан берилет. Ошондой. Бул бир причинасы да, андан башка дагы причиналары толтура болот негизи, себептери.
Демек аллергиядан андан сырткары сиз айтып аткандай күндүн суукташы менен адамдар дагы жылуу кийинбей жүргөн суукка урунуп калганы же болбосо иммунитеттин төмөндүгүнөн бул оорулар чыгат. Анан сиздерге дагы азыр ушул убактарда кайрылгандар көп болуп жатса керек. Анан кайсыл оорудан көбүрөөк келишет да? Бизден азыркы убакта гайморит менен ангина менен көп келишет. Анан сөзсүз түрдө жанагы жогоруда айтып кетпедимби, мурундан осложнение берип кулакка кеткендерчи. Анан жанагы эме деп коет, высокогорный, мисалы боомдон же болбосо төө ашуудан или болбосо жанагы самолетко чыкканда дагы болот да, ошондо кулактын ичиндеги атмосферный давлениясы менен биздин сырткы атмосфера экөө туура эмес болуп калып, кулак бүтөлүп калышы мүмкүн. Ушундай сезим болушу мүмкүн да, жакшы угулбай, кулактын ичинде бир нерсе тургандай болуп, ошолор менен көп келип атышат. Анан гайморит менен көп кайрылгандар, анан ошол ангина менен. Анткени жанагы ангина деген иммунитеттин түшүп кетишинен дагы болушу мүмкүн, же болбосо жугузуп да калышы мүмкүн. Анткени бирөө ооруса экинчи кишиге эгер гнойный болсо анда жугузуп алыш ыктымалы бар. Ошо көбүрөөк тараган гайморит боюнча сүйлөшсөк азыр, анын белгилери боюнча айтып берсеңиз, мындай алгачкы белгилери кайсылар? Башка оорулардан мындай кайсыл белгилер менен айырмалап турса болот? Гайморит деген бул пациент биринчи очередте башы ооруп чыгат. Башы ооруганда дагы өзүнүн жанагы маңдай, чет маңдайлары, тиш жактары, тиштин өйдө жагы, бет жагы оорушу мүмкүн. Анан мурундун ичинден ар кандай суюктуктар чыгат. Мисалы ириң сыяктуу болушу мүмкүн, сары сыяктуу болушу мүмкүн, же болбосо жөн эле прозрачный суу сыяктуу болушу мүмкүн. Башы ооруйт, мурдунан чыгат. Анан мүмкүн температура болушу дагы мүмкүн. Ошол себеп, главный себептер ошол. Тамак ооруларында көбүрөөк кездешкен кайсыл түрлөрү бар? Тамак ооруларында ангина менен көп кайрылышат. Анан кээде болот бизде кыргыздарда ушундай эмеспи, үйдө жатып алып өз алдынча лечение кылгандарчы. Анда туура эмес лечение кылышат, же болбосо дозасын туура эмес подбирать этишет. Мисалычы биз ар бир кишинин өзүнүн салмагына жараша, жашына жараша дозалары болот. Ошол дозировкаларын туура леченияга жазганда ошо дозировкасын карап туура жазылыш керек, эффект болуш үчүн, лечениянын эффекти болуш үчүнчү. Үйдө болсо алар ар кандай ыкмалар менен, же болбосо жанагы туугандар айтты, кошунам айтты деген ыкмалар менен өз алдынча дарыланышат дагы. Жанагы тамактын сезгенүүсүн эме өнөкөткө алып келген учурлары дагы көп кездешүүдө бизде. Башкача айтканда бул паратонзиллярный абсцесс деп коет. Ошол тамактын ички тарабынан, ошол миндалинанын ички тарабынан ириңдеп кетүү деген оору, жалпак тил менен айтканда. Негизи тамак ооруп атканда айрым дарылардан дагы аллергия болуп кетиши мүмкүн го. Бул ар бир адамга жекече тандалыш керекпи, же негизи эле бир белгилүү дары-дармектер тамакты кычыштырып, ооруну андан ары күчөтөтпү? Жок, ар бир адамга өзүнчө тандала турган дарылар бар. Анан ар бир киши өзү билет кайсыл нерсеге кайсыл дарыларга аллергиясы бар же жок экенин, сезонный аллергиясы бар же башка эмелери дагы өзү киши билет да. Эгерде киши билбесе, билбесе эмес, билсе дагы биз сөзсүз түрдө пробадан кийин леченияны эме кылып беребиз, жазып беребиз да. Проба обязательно жасалыш керек биринчи алынган уколдорунда. Анан эгер ал биз жазып берген дарыларда аллергия жок болсо, анда кийинки дарыларын улантып ала берет. Ошол. Укол эмес, башка таблеткалардагы аллергиясы бар же жок экенин кантип аныктаса болот? Укол дегенде
антибиотиктерди сиз эме кылып атат окшойсуз. Алар деген өзүнүн группасы бар да. Мисалы эгерде таблеткасына аллергия болсо, уколуна сөзсүз түрдө аллергия болот. Или болбосо ошол эле уколго группалар бар да антибиотиктердинчи. Ошол эле уколго аллергиясы бар болсо, анда таблеткасына дагы сөзсүз түрдө антибиотиктин эмеси аллергиясы болот. Ошондуктан башка группадагы антибиотиктерге жазганга аракет кылабыз да, эгер аллергиясы бар болсо. Негизи сиз айтып жаткандай, демейде адамдар ошо дарыгерге барып, алардан көргөзмөсүн өтпөй эле өз алдынча дарылангандан сырткары мындай кулак мурун, тамак оорулары болсо, кадимки сасык тумоодой бир жакын карады өтүп кеткендей маани беришет. Эмнеси, кайсы белгилер мындай дарыгерге көрүнүш керек деген бир коркунучтуу белгилер болуш керек? Кайсы белгилер байкалып атканда адамдар мындай дарыгерге барыш керек да? Негизи адам ооруп баштаганда эле уже организмден билинет да. Мисалы температурасы көтөрүлүшү мүмкүн, алы жок болуп, аппетити жоголушу мүмкүн. Мисалы тамак ооруганда тамак иче албай кыйналышат, жутун албай. Эгер гайморит болсо, анда башы чыдатпай ооруйт, мурдунан дайыма суу агып турса, анан ушул белгилерди билгенде эле, ушул белгилер башында башталганда эле канчалык эрте кайрылса, ошончолук эртерээк лечениянын эффективности дагы жакшыраак болот да. Анан өз алдынча үйдө отуруп алып лечение кылыштын кереги жок. Бизде азыр Facebook колдонуучусунан дагы суроо келип атат. Ал болсо өз алдынча дарыланганды туура эмес экенин билип туруп деле кайра эле муну кылып жатса кантип чечүүгө болот дейт. Негизи эле өз алдынча дарыланган эмне үчүн коркунучтуу экенин айттыңыз. Мисалы ал ошол дарыларга туруктуулук пайда болуп калып, анан мисалы ошол эле тамак оору болсо өнөкөткө өтүп кетет депчи. Анан чындап эле бизде сасык тумоо болсо, бул ооруларды мындай майда чүйдө оору катары көрүп, бул учурда дарыгерге барыш керек дегенди эле эске албай, өз алдынча дарыланып көрүшөт да. Ооба, андайлар толтура. Мисалы бир эле оорун айтайын. Ошол көбүнчө сасык тумоодон кийин пайда болуучу оору бул нейросенсорная тугоухость деп коет. Кулактын нервтерине доо кеткени. Бул оору 3 күндүн ичинде, эгер ошол диагноз коюлгандан кийин 3 күндүн ичинде дарыланып калбаса, анда кулактын угуусу начарлап, ар жылы начарлап ошол түшүп кетиши мүмкүн. Анан ошол нерсени билген кишилер эмне үчүн дарыгерге барышпайт? Анткени булар ойлошот да, эми булар эмес, биз деле ойлоп жүргөнбүз да кичинекейибизде. Мисалы мен деле ойлоп жүрчүмүн, эми өзү өтүп кетет деген нерсе бизге башыбызга кирип калган нерсе да. Анткени иммунитет өзү дайыма иштеп турат, күрөшүп турат ошол вирустар менен. Анан күрөшө албай калганда ушундай оорулар өнөкөт болуп кетет. Ошондуктан кээ бир жерлерде болушу мүмкүн өтүп кетет дегенде өтүп кетет. Анан элдер ойлошот, мурун деле ушинтип өтүп кетпөдү эле, эми кийинкисинде деле өтүп кетет депчи. Ошондуктан көбүнчөсү өнөкөттөр ошол себептен келишпейт да. Пациенттер кайрылганда сурайбыз да, эми эмнеге кайрылган жоксуң убагында десең, ошентип айтат, буга чейин дагы болгон, анан үйдөн эле өтүп кеткен болчу, ушинтип ойлодум эле өтүп кетет деп ойлогом депчи. Ошолго себеп. Анан кантип бул менен күрөшүү керек дегенде билбейм, эми кантип күрөшүш керек, эме кылыш керек го. Изилденип, өзүнүн оорусун эмне болот, азыр интернет деген аябай бүт баарыбызга доступный. Интернеттен карап, анан осложненияларын көрүп, өнөкөттөрүн көрүп, эгер окуп билип карашса, менимче ошол нерсеге өткөзбөйүн деп келет болуш керек. Ошол эле болуш керек. Биз жана гаймориттин алдыңкы белгилерин сурап жатканда, оорунун пайда болуу себептерине көп токтолбой калыптырбыз. Бул кайсыл ооруну шарттайт факторлор? Бул дагы мисалы өнөкөт, анан курч болуп экиге бөлүнөт. Эгерде курч болсо, көбүнчөсү жанагы азыр суук түшүп аткан убакта жаштар көбүнчө оорушат, жана башын жууп туруп, анан көчөгө чыгып, анан суукта калып кетип,
ошондон болушу мүмкүн. Же болбосо өнөкөт болгондо жанагы мурун өзү ооруп жүргөн, просто ушул азыр погодага же болбосо жанагы дагы бир кандайдыр факторлор пайда болуп иммунитети түшүп кетиши мүмкүн, суукта калган болушу мүмкүн. Эгерде ошондой факторлор болсо, же болбосо жанагы мурундун ортосундагы биздин мурдубуздун бүт баарыбыздын ортодо экиге бөлө турган кемирчегибиз бар. Ошол кемирчек кыйшык болгондо дагы биздин пазухаларыбызга воздух барып туруш керек да, аба барып туруш керек. Кемирчек кыйшык болгондо аба барбай калат дагы, ошонун ичиндеги гайморовый пазуханын ичинде негизи эле биздин бардык эле кишилерде өзүнчө бир суюктук пайда болуп турат. Анан ал нормада ушундай, нормада ал чыгышы керек. Жанагы кыйшык болгон кемирчекте тосуп калат да, анан жидкость чыкпай калат да, ошонун ичинде анан гайморит пайда болушу мүмкүн. Жидкость топтолуп, анан вирус, бактерия, микробдор эме болуп пайда болуп воспаление кылышы мүмкүн гайморовый пазуханы. Ошондой эме себептерден келип чыгат. Анан айта кетчү нерсе тиштен дагы болот. Анткени үстүңкү тиштерибиз менен гайморовый үстүңкү тиштерибиздин тамырчасы менен гайморовый пазухабыз экөө аябай жакын, тыгыз жайгашкан. Эгерде үстүңкү тиштерден кандайдыр бир кариес же болбосо ириңдеп кетүү, ушундай тишинен проблема болсо, анда гайморовый пазухага берет дагы, анан гайморовый пазухадан дагы воспаление болуп, гайморит болуп калышы мүмкүн. Сасыктын моолу негизи эле биз айтып аткан азыркы ооруларбы, мезгилге жараша күч алып атканы, ошо иммунитетке көбүрөөк байланышы, бул ар бир адамга эле жугушу мүмкүн, бирок кайсыл адамдын иммунитети кандай болсо ошого жараша көтөрөт деп айтабыз. Анан азыр адамдар иммунитетин кантип чыңдаш керек, кантип аны көтөрсө болот экенин айтып берсеңиз. Жылуу кийиниш керек, анан туура тамактануу, физическая нагрузка болуш керек сөзсүз түрдө. Анткени үйдө жатып алып эле кечке жатканда дагы болбойт. Сөзсүз түрдө үйдү эме кылыш керек, проветривать этип туруш керек. Влажность болуш керек сөзсүз түрдө үйдө. Жана кургак эмеден дагы, кургак абадан дагы аллергияны кандай деп айтайын, аллергиясын кайра пайда кылуусу дагы толук ыктымал. Ошондуктан жанагы туура тамактануу дегенде дагы жанагы бизден бар го, туура тамактануу десе сөзсүз эле жана кайнатылган эмелерди жок, андай эмес, мөмө-чөмө аралаштырган витаминге бай продукталарды жеп иммунитетти көтөрсө болот. Негизи сиздин бейтаптар мындай дарылануу учурунда кандай каталарды көбүрөөк кетиришет, эмнеси туура, кайсынысы туура эмес экенин айтсаңыз. Көбүнчөсү толук албай коет дарыларды. Анткени биз жазып беребиз, мисалы 7 күнгө жазып берсек, же болбосо 1 жумага, 5 күнгө, же болбосо 10 күнгө жазып берсек, лечениясын өзүнүн состояниясына карайбыз да, пациенттинчи. Анан ошол нерсеге карап жазып беребиз, ар бир кишинин өзүнө ылайыктуу лечение жазып берсек, аны 1-2 күндөн кийин кичине өзүн жакшы сезип калгандан кийин таштап салат. Андай деген болбойт. Анткени бизге келген пациенттердин көбүнчөсү эле ириң аралашкан нерсе менен келет да. Мисалы кулагынан ириң аккан, же болбосо ангина болгондо дагы миндалинасы ириңдеп калган, гайморит болгондо дагы ошол пазуханын ичинде ириң болгон учурларда келишет да. Анан антибиотик обязательно жазылыш керек. Антибиотик жазылганда алар 2-3 күн алат дагы, жакшы болуп кеткенден кийин до конца албай коет. Бул дегени аябай чоң катачылык деп эсептейм. Анткени ошол дары, бунун эмне коркунучу бар десек, ал ошол дарыны кийинки жолу жазып бергенде организм уже резистентность деп коет, жанагы ал дарыга туруктуу болуп калат. Тоготпой баштайт. Демек андан күчтүүсүн ичиш керек болуп калат. Ошондой болуп калат. Дары-дармектерден башка балким аларды колдонуп аткандагы каталар барбы?
народная медицина деп коет. Любой эле ириң бар жерге, негизи медицина боюнча ириң бар жерге ысык нерсе баспаш керек да. Булар көбүнчөсү ушундай дагы учурлар болгон практикабызда. Жанагы гайморит болгондо же дагы бир ушундай ириң сыяктуу ириң пайда болгон жерине спирт менен компресс кылышат, же болбосо жөн эле ысык нерсе басып компресс кылышат. Анан азыр жанагындай айта кетчү нерсе от менен дарылап деп атпайбы? Бизде медицина боюнча жогоруда айтып кеткенде ириң жерге ысык нерсе, ошондой от нерсе эчтеке баспаш керек да. Анткени ириң ысыкты жакшы көрө турган нерсе. Эгер ысыкты бассаңыз, болду, уже ириң бат тарап кетет, башка органдарга дагы, башка ошол жанындагы жайгашкан органдарга осложнение болуп кетиши мүмкүн, өнөкөт болуп кетиши мүмкүн. Бизде андай учурлар көп эле кездешет. Ошол народный медицина менен жүрдүм эле деп, анан бизде гайморит дегенде фронтит дагы бар. Гайморовой пазухасы воспаление болгондо гайморит деп айтылат. А фронтальный бул чекеде. Фронтальный пазухасы воспаление болгондо фронтит деп айтылат. Анан ошол бизге бир пациент кайрылган, ошону ысык басып, от басып, көзү ачылбай калган, ириң көзүнө чейин түшүп кеткен да. Анан биз хирургиялык жол менен бүт баарын тазалап чыгып, дарылап чыгарганбыз. Негизи ириңдин бар же жок экенин мындай кандай белгилерден байкаса болот? Сөзсүз эле дарыгердин көзү, мындай дарыгер аныкташ керекпи аны, же өз алдынча кайсы белгилер ириңдин бар экенин айтат? Мурдунун ичинен чыгат да. Ошондон дагы сурайбыз. Өз алдынча дегенде жанагы кандай цветте чыгып атат? Мурдун ичинден көп чыгабы, аз чыгабы, кайсыл түстө чыгып атат? Сарыбы, жашылбы, же ошол ириң сыяктуубу? Биз осмотр кылабыз. Анан рентген, экинчи рентген менен карайбыз. Анан рентгенден көрсөтүп берет. Мурдун ичинен дагы мындай осмотр кылганда өзү эле көрүнүп калат. Мурдун ичинде кандай жидкость чыгып атканы. Деги эле ушул кулак, мурун, тамак мындай органдары саламатта болуш үчүн эмнелерди кылыш керек? Булардын мындай алдын алуу жолдору жөнүндө айтсаңыз. Иммунитетти көтөрүш керек. Азыркы эмеде, погодада жылуу кармаш керек, башын жууп алып сыртка чыкпаш керек. Эгерде өнөкөт оорулары бар болсо, өзүнүн мурун эле хронический оорулары бар болсо, анда өзлөрү билишет да, бардык эле пациенттер өздөрү билишет. Мисалы, кулактан ириң агуучу болсо, кулакты жакшыраак кармаганга аракет кылыш керек, кулактын ичине суу киргизбегенге аракет кылыш керек. Мурдунан гайморити бар болсо, баш кийим менен жүргөнгө аракет кылыш керек. Анан негизи биздин пациенттер өзлөрү билишет качан кармаш керек, кармайт экенинчи, өзүнүн ооруларычы. Муздак суу ичкенде кармап калат, анан дайыма муздак суу ичпей эле жүргөн, бирок ушул күнү аябай муздак ичким келип, аны иче койсом сразу кармады деп келгендер болот. Вот өзлөрү билишет, өзлөрү ушинтип жылуу кармап, жылуу. Анан жанагы азыр вирусный дагы көп жүрүп атпайбы? Вирусный болгондо дагы маска менен же болбосо жана ооруган кишиден алысыраак расстоянияда сүйлөшүп, если сүйлөшсө, алысыраак болгонго аракет кылыш керек. Негизи ангинасы бар адамдар муздак ичкенге такыр болбойтпу? Ангинасы бар адамдар муздак ичкенге болот, бирок адамдын өзүнүн организминен зависит этет. Айтып атпаймынбы? Ар бир адам өзү билет да, кайсыл оорусу качан пайда болушунчу. Анан кээ биркилер бар, мисалы, ангина ооруган кишилер муздак ичсем мага бул эме кылбайт дейт. Не зависит дейт да, муздак ичсем деле, ысык ичсем деле кармагысы келсе өзү кармайт дейт. Кээ биркилер бар, меники дайыма ушундай дейт, муздак ичкен деле сразу кармайт депчи. Ошон үчүн ар бир нерсе организмдин өзүнүн состояниясына байланыштуу болот да. Негизи ангина дайыма эле өнөкөт оору болуп эсептелинеби, же бул мындай толук айыгып кеткен учурлар барбы? Кайсы учурда бул өнөкөт болуп калат? Эгерде өнөкөт деп биз бир жылда 3-4 жолудан көбүрөөк ооруса, анда өнөкөт деп хронический деп айтылат да. Анан өнөкөт деп өзүнүн эмелери бар,
анализдери бар. Ошол анализдерди тапшыртып көрөбүз. Эгер ошол анализдер нормадан жогору болсо, анда өнөкөткө кирет. Өнөкөттөп дагы ангина болгондо муундар ооруса же жүрөк жагынан ооруса же бөйрөк жагынан ооруса, ошо ангина кармаганда, анда бул дагы өнөкөткө кирет. Негизи эле ушул тамак оорулары, ангина, негизи сасык тумоо келатканда айрым адамдар мындай Д витамини сыяктуу бир витаминдерди алдын алуу жолдору катары колдонушат экен да. Бул канчалык туура? Анан эгер сиз айтып аткан өнөкөт оорусу, өнөкөт ангинасы барлар же ушундай өзүнүн бир белгилүү оорулу барлар ушинтип алдын алса болобу? Өнөкөт ооруларын дагы айтпай кетиптирмин. Өнөкөт ооруларынын дагы бир эмеси себептери размеринен дагы болот. Миндалинанын размерини кээ бирки кишилердики бар, почти тамагын тосуп калганга чейин аябай чоңоюп кеткен учурлар болот. Анан Д витамини дегенде, эгерде ошол нерсеге биринчи ошол витаминди ичерден мурун анализ тапшырып көрүш керек. Ошого необходимость барбы же жокпу? Эгерде чын эле ошол кишинин организминде Д витамини жетишсиз болсо, анда сөзсүз түрдө ичиш керек. Эгерде Д витамини жетиштүү болуп туруп, анан өзү эле ичкиси келип ичкен, бул пайдасына караганда зыяны көбүрөөк болот. Чоң рахмат сизге, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Убактыңызды бөлүп биздин угармандарга пайдалуу маалыматтарыңыз менен бөлүшкөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу Жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз түз эфирдеги Сак бол программасынын кезектеги көрсөтүүсүн көрдүңүз. Биз бүгүн кулак, мурун жана тамак оорулары боюнча сүйлөштүк. Суроолорго Улуттук госпиталдын кулак, мурун, тамак оорулары бөлүмүнүн дарыгери Айжан Батырова жооп берди. Эфирди мен Айгерим Кулатбекова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз. Ден соолук, саламатта болуу. COVID-19 ар дүйшөмбү сайын саат 13:00-дө Жамааттык медиа студиясында Сак бол программасында адис менен маектешебиз. Түз эфирде дарыгерге суроо берип, кеңеш алыңыз. Бизге Facebook, YouTube'дагы Жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы Жамааттык медиа радиолорунан угуңуз.